2018-жыл элди нес кылган окуялар. Өтүп бара жаткан жыл 2018-жыл курч окуяларга, оор кылмыштарга, кырсыктарга көп эле күбө болду. Алсак Ош базардагы чыккан өрт соодагерлерди кайгыга бөлөп, бизнесин бир топ аксатты. Өкүнүчтүүсү Ош базарында жыл башынан бери 3 жолу күйүп, жүздөгөн ишкер жабыркады. Атка минерлер жаңы жылды абактан тосууга аргасыз. 386 миллион доллар жумшалган Бишкек жылуулук борборунда быйыл 2018-жылы 26 январда кырсык болуп, анын айынан борбор шаар 4 күн бою ысык суу, жылуулук жок калган. Жептеги окуя боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, кырсыкка шектелгендердин тизмесинде бир топ саясатчылардын аты аталган. Ошентип тергөө башталып, ушул жылы бир топ атка минерлер УКМКнын убактылуу кармоочу жайынан орун алды. 18-июнда Бишкек шаарындагы жепти модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү катары экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев УКМКга күбө катары 3 ирет сурак берип, кийин кылмышка шектүү катары экс-өкмөт башчы Сапар Исаков кармалды. Ал камакка алуу коркунучу жок экенин айтып, өзүн абдан таза иштеп коррупцияга аралашпаганын айткан жайы бар. Эсиңиздерде болсо, асмандан аян алып, ажоолукка ат салышкан Арстаналай Абдылдаев зимани будет деп кезинде көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду эле, анын кыш болбойт деген сөзүнө өкмөт акелер ишенип алганы чынбы? Айтор калп деген күндө да жылаңат жепти кырсык басып, калдайган калаабыз кычыраган кыштын күнүндө жылуулуксуз калганын кантип жашырасың? Аныгында Арстаналай табияттагы кышты айткан эмес окшойт. Эмнеси болсо да эскилиги жеткен энергетиктерди апей, энергетика тетиктерин алмаштыруу зарыл экенин айтпаса да белгилүү болуп калбадыбы? Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жептин жагдайы менен таанышып, суу өткөрүү түтүктөрүнүн техникалык каражаттарын жана химиялык суу тазалоочу жабдууларды көрүп чыкты. Сыягы кырсык жармашпай аман-эсен чыгат окшойбуз. Көз тийбесин. Миллиондорду тоногон уюшкан кылмыштуу топ 4 майга караган түнү Аалымдар кеңешинин төрагасы диний ишмер Абдышүкүр Ажи Нарматовдун үйүнө ууруга кирип 21 жаштагы баласына ок чыгарып качып кетишкен белгисиз адамдар кармалды. Криминалдык милиция кызматы жогорудагы өзгөчө коркунучтуу кылмыштуу топтун негиздөөчүсү издөөдө жүргөн Жылдызбек Бекмурзаевди түнкү саат 5-те Ысык Көл облусунун Каракол шаарында кармады. Кылмышкерди кармоо операциясы дээрлик 1 айга созулду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, шектүү адамдар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени аныкталды. Жиптин учугу акыры табылып, кылмышкерлер июль айында Жалал Абадда Лига Трейд ишканасынан 290 000, Партнер нефть фирмасынын кеңсесинен 450 тоннага берилчи талонду жана Ош шаарындагы Даннур Юг компаниясына кирип, сейфтеги 7 миллион сомду уурдап кетишкен. Мындан сырткары бир нече жылдан бери ондогон фирмаларды тоногону аныкталган. 3-июнда Аламүдүн районунун Ленин айылындагы акча алмаштыруучу жайдын терезесин талкалап, кинодогудай эле темир торчосуна тросту машинага байлап жулуп салган. Андан соң 850 000 сомду ал жакта иштеген кызматкерлердин башына тапанча такап, 850 000 сом карактап кетишкен. Кылмыш учурунда пайдаланылган автоунаасынын ээси 57 жаштагы таксист болуп иштеген. Юсуфовдун сөөгү 3 күндөн кийин ошол айылдагы жардан колу буту байланган абалда табылган. Аны кыйнап өлтүрүшкөнү аныкталган. Как фамилия? Бекмурзаев. Аты жөнүң? Жылдызбек Канбекович. Уроженец? С той стороны контролируем. Кайда жайсың? Бишкек. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Качып жүрөм. Кимден качып жүрөсүң? Кыргызстанда истегенмин. Эмне кылмыш кылдың Кыргызстанда? Балдар менен ошо неме уурдалды. Анан Ошо боюнча жүрөм. ошондон качып жүрөсүң да. Канча жолу качып жүргөнүң? 1 айдан ашты. Бурулайдын өлүмү бүдөмүк ойду жаратты. Тилекке каршы келечекте ак халатчан дарыгер, ак жоолукчан келин болом деген Бурулайдын кыялы, максаты ишке ашпай калды. 27 май күнү үйүнүн алдынан ала качып кеткен жигит милиция бөлүмүнөн бычактаган. Бурулай жан бербеске айласы барбы анан. Бул каргашалуу окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө Н кошу Б деген жазууну айтышкан. Бирок милиция мындай маалыматты четке кагып, маркумдун көкүрөгүндөгү тактар реанимациядагы жүрөктү иштетүүчү аппаратты колдонгондон кийинки тактар экенин айтышкан.
1-декабрда Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча Свердлов райондук сотунун судьясы Санжар Чотонов айыпталуучу Марс Бөдөшевди мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга, ал эми анын досу Ахмат Сейитовду 7 жылга эркининен ажыратты. Жаза мөөнөттөрүнүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөшөт. Ага Кылмыш жаза кодексинин ала качуу жана адам өлтүрүү. Ал эми Ахмат Сейитовго ушул эле кодекстин кылмыш кылууга көмөк көрсөтүү беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча айып тагылган. Бөдөшев чечимге макул эмесмин деп кыскача гана жооп берди. Бурулайдын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө аяктап, 23 кызматкер жазаланган. Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан Бишкек медициналык колледжинин жатаканасынын имаратынын сыртында маркум Бурулай Турдалы кызынын портрети тартылган. Нурлан Мотыев эркиндикке чыгып. Нурлан Мотыев өзүнүн Facebook баракчасынын 1 жыл жабык камерадагы режимин өтөп эркиндикке чыкканын жарыялады. Ал камерадагы убактысын спортко арнаганын жазган. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет улуттук расалык же диний кастыктык озутуу, көпчүлүк алдында террорчулук иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу, чакыруу же көпчүлүк алдында террорчулукту актоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, Свердлов райондук соту аны 7 жылга эркининен ажыраткан. Караңгы жерде жатсаң да калкалар тоодой бийиксиң. Кыргыз журналистикасы орду толгуз жоготууга учурап чыган журналист Улан Эгизбаев 22 июлда Чолпон Атадан сууга чөгүп каза тапты. Ал ар дайым алсыздардын тарабында болду. Курч иликтөөлөрү жемкорлорго жебенин огундай эле сайылып жатты. 17 августта Эгизбаевдин өлүмү боюнча Аккун пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларына Кылмыш жаза кодексинин 258 коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу иштерин аткаруу же кызмат көрсөтүү беренесинин алкагында кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө аяктаганына байланыштуу иштин материалдары сотко өттү. Айта кетчү жагдай, аны сууга чөгүп өлдү дегенге ишенбегендер арбын. Уланбек Эгизбаевдин тирүү кезинде жазган макалалары, иликтөөлөрү камтылган «Чындык деп жанган өмүр» аттуу китеби жарык көрдү. Бул китепте маркум журналист жөнүндө эскерүүлөр, фото баяндар менен бирге анын даректүү тасмалары чагылгандай жаркып өткөн өмүрүнүн элестери кагаз бетинде түшүрүлгөн. Арине өлкөдө тынчтык, туруктуулук өкүм сүргөндө гана өргө чыга алабыз. Келе жаткан 2019 жыл элибизге, жерибизге береке, бакубат жашоо алып келсин. В принципе, такие штуки. С правой стороны тут тоже можно увидеть людей. Цифроватым, колдорун суу чачырып атпайбы? Суу чачырып атпайбы? Зелалиевдин жашырылган мүлктөрү, жарылбай калган бомба. Бомба чуусу менен эсте калган мурдагы экс-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиевге мыйзамсыз бааюу беренеси менен кылмыш ишин козголуп камакка алынды. Анын байлыгы элди бир топко чейин нес абалда калтырды. Атайын кызматтын расмий айыптоосуна таянсак, Зелалиев 2011-2016 жыл аралыгындагы мамлекеттик кызматта туруп, расмий декларацияда 2 миллион 541 миң сом, ал эми жубайы 408 миң сом тапканын көрсөткөн. Бирок тергөөнүн жыйынтыгында андан башка көп суммадагы акча каражаттары, кыймылсыз мүлктөрү бар экени белгилүү болгон. Башкача айтканда 889.900 АКШ долларын 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банктардын биринде сактап жүргөн. Андан сырткары декларацияда көрсөтүлбөгөн батире, үйү, жер участогу бар экени аныкталган. Зелалиев ал мүлктөрүн жашыруу үчүн жакындарына каттатып койгон. Ал эми 2017 жылы туугандарынын атына Бишкек шаарында жайгашкан 2 кеңсе имараты катталган.
Алып сатуу келишимине ылайык кеңсенин биринин баасы 34 миллион, экинчисиники 19 миллион сомду түзөт. Зилалиевдин байлыктарын УКМК тизмектеп чыккан.